Репрессия. Атеисттердин адилетсиздиги. 1936 сентябрда Сталиндин буйругу менен СССРдин НКВДсынын башчылыгына Николай Ежов келген. 1937 жылдын 2-июлунда Сталин антисоветтик элементтер тууралуу резолюция кабыл алат. Резолюцияга ылайык бүткүл эл душмандары камалып атылышы керек эле. Сталиндик репрессиянын эң алдыңкы курмандыктары булар дин өкүлдөрү, Жадид медресесинин бүтүрүүчүсү болгон мамлекеттик кызматкерлер, интеллигенттер, элин жерин сүйгөн чыныгы патриоттор болгон. Тагыраак айтканда, СССРдин чыныгы диктатуралык жүзүн көрө билген, акылдуу, зирек, диндар, колдукуруктан алыс болуп, кыргыз элинин эркиндигин, теңдигин жана биримдигин эңсеген кыргыздын эр азаматтары эле. Бул курамда Кыргызстанды өзүнчө мамлекет кылып бөлүп кете ала турганчалык дараметтеги эр азаматтар да бар эле. Сталин үчүн бул эр азаматтар сөзсүз жок болушу керек эле. Сталиндин максаты ырайымсыздык менен калкты кыңк этпеген кем акылга айлантуу жана өзүн кол тийбес, өз билгенин кыла алган жетекчиге айлантуу болчу. Жалпы жонунан 12 жаштан 80 жашка чейинкилер репрессияланган. Мисалга алсак, Жусуп Абдрахман уулунун репрессияланышынын чыныгы себеби НКВДчылар айткандай Англия же Япониянын шпиону эмес эле. Бул болгону бир шылтоо. Өлтүрүлүшүнүн чыныгы себептеринин бирөөсү коллективдештирүү маалындагы Москва койгон өтө эле ашыкча болгон планды аткарбай, данды элге таратып салганында эле. Ооба, Жусуп Абдрахман уулу бул кызматы менен көптөгөн кыргызды өлүмдөн сактап калды. Болбосо Казакстандагыдай калктын жарымы ачкачылыктан кырылып калмак беле, Кудай билет. Дагы бир себеби ал идеялаштары менен биргеликте кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн аябагандай эмгек кылганында эле. Ошол эле кезде 31-33 жылдардагы ачарчылыктан Кыргызстанга журт которуп келген казак бир туугандарга кучак жайып тосуп, аларга азык-түлүк ажыратканында эле. Мындан сырткары Абдрахман уулу советтик режимдин кемчиликтерин ачык айтып, сындагандан да корккон эмес. Сталин Абдрахман уулунда Кыргызстанды бөлүп кете ала турганчалык дараметти көргөндүктөн аны тезинен жок кылганга ашыккан. 1991 жыл. Бишкек шаарынын өйдө жагындагы Чоң Таш айылында эски кыш бышырган учоктун чуңкурунан 138 кишинин баш сөөгү табылат. Булар Сталиндик адилетсиз репрессиянын курмандыктары эле. Баш сөөктөрдө октон пайда болгон тешиктер бар эле. Кээ бирлерин тешип чыгып кеткен болсо, кээ бирлеринин ичинде ок калып кеткен эле. Аймак Атабейт мемориалдык комплексине айланат. Бул жерден табылган инсандардын арасында 20-30 жылдардын айдыңдары, интеллигенттери, Кыргыздын мамлекеттик саясий, маданий, коомдук жана илимий каймактары Касым Тыныстан уулу, Жусуп Абдрахман уулу, Баялы Исаке уулу, Төрөкул Айтмат уулу, Жээнбай уулу Хасан, Эркинбек Эсенаман уулу, Салих уулу Мурат, Султанкул Шамурза уулу, Абдыкерим Сыдык уулу, Абдыкадыр Орузбек уулу, Айдарбек уулу Иманалы өңдүү инсандар бар эле. Сталиндин эстелигин тургузууну Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жаштар канаты көтөрүп чыкты. Атүгүл алар макетин даярдап, айкелди Жаш гвардия бульвары менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишине коюуну да мерчемдеп жиберишкен. Деген менен дагы бир коммунист, парламент депутаты Исхак Масалиев жаш сталинчилерди кош колдоп кубаттайт. Ал эстелик үчүн өз жанынан каражат бөлүүгө да даяр. Масалиев Сталинге айкел тургузуу муктаждыгын мындайча чечмелейт. СССР бөлүнүп аткан мезгилде Сталиндин Кыргыз СССР өзгөчө болгонго салымы өтө чоң. Ошол мезгилде Казак Өзбекстан ортосунан ушул жерлерди экиге бөлүнүп Түркистан кылабыз деген ойлор болгон. Бирок Сталиндин салымы өтө чоң болгон. Кызыл калем менен өзү Кыргызстан болсун деген чечим чыгарган. Бул чоң салым. Коммунисттик партия мойнуна алып туруп, бүгүнкү күндө репрессияга тартылган адамдардын аттары көчөлөрдө, имараттары атына акталган. Бул коммунисттер жасаганда. Манкурттукка мен эч кошулбайм. 150 жыл мурда биз НАТО болорбуз, Россияга барып кошулалы деген эмне? Бул манкурттук, бул жок андай эмес да. Коммунисттердин сунушу коомчулукта кызуу талаш жаратты. Интернет колдонуучулардын көбү 10 миң деген кыргызстандыктарды репрессиялаган режимдин башында турган Сталинге эстелик тургузууну манкуртчулук катары баалап жатышат. Алардын бири коомдук ишмер Эдил Байсалов мындай дейт. Сталинге ушундай коюп аткан, албетте бул элибизге чыккынчылык, улуттук идеология, мамлекеттик идеология жок болуп атат да. Бул манкурт деген сөз да. Репрессиялар бизде өтө чоң масштабтуу болгон.
ар бир айылда, ар бир бригадада бирден киши атылып, канчалары камалып, канчалары дагы ошо жок болгон. Аны унутуп калдык. Биз ошол эле жана чоң таштагы жаткандар эле Сталиндин курмандыктары деп эстеп калбадыкпы? Байсалов постсоветтик өлкөлөрдө керек болсо Лениндин эстеликтери кулатылып, советтик тоталитардык режим элесинен чыга баштаганын кошумчалайт. Аксы окуясы эгемендүү Кыргызстан тарыхынын кайгылуу барагы. Ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатууга негиз түзгөн. Тынч митингке бара жаткан элге каршы ок чыгарууга кандай зарылчылык болду эле? Карап эмне турасыңар? Вперед деди. Вперед! Ошондо эле атып келди. Атпайсыңарбы? Эл чачырап качты, бияка качты, ушул жерде бир жыгылып калды. Эл бир толкуп качып барып кайта кайрылып андан ушунга келди. Бирок тилекке каршы эң жаман нерсе мына бүгүнкү бийлик. Кайрадан ошол эң негизги күнөөкөр Акаевди эч кандай айыбы жок, кумтөр боюнча да айыбы жок. Бул таптаза деп чыгарып койгондугу, элдин эркиндикке болгон аракетин, прогресске болгон үмүтүн, ошол элдин намысын кайрадан тебелеп койгондой болду да. Мен дайым өзүм башкарып келгенмин. Биз 7-1 тууган элек. Каныбекти мына билесиңер эми айыл өкмөт болуп 2 созуп иштеди. Жанышты айталы, полковник болгон. Менин чоң уулум Марат коопсуздук комитетте иштеген. Максим, аган коопсуздук комитетте иштеп атат. Сен, может быть, сотко барасың, же милиция кызматкерине барасың сен. Валерий Белоконь, бизнес-партнер Максима Бакиева. Как мы знаем, латвийский бизнесмен до 2010 года возглавлял банк «Манас», который подозревали в отмывании денег в значительных масштабах. Сам Максим Бакиев, сын беглого президента, ставший успешным бизнесменом по случайному совпадению именно во времена правления его отца. Импичмент баштайлы, мен алдыңарда туруп берейин. Сүйлөбөгүлө. Өмүрүңөргө коркунучтук келгендер кеткиле. Республикадан чыгып кеткиле. Мына мындай бандиттик мамлекетте жашоого, иштөөгө болбой калды. Мы знаем каждый, где находится. Мы знаем, где Максим Бакиев, где Джаныш Бакиев, где Ахмат Бакиев. Каждого сюда проведем. Каждого сюда проведем. Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси. Шоопуратка конгон Илмиянов бир гана жогорку кеңештин эмес, аткаруу бийлигинин рулунда колго алган окуялар болгон. Барсак, өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков телевизордун үнүн чыгарып, өзүнүн кабинетинде кадимки элемет айтты. Тигиден уруксат алдыңарбы деп. Шопурдан уруксат алдыңарбы, ошодон уруксат алдыңарбы деп, ошо кабинетте туруп коркчу да. 26 января 2018 года на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Город остался без отопления. Если бы не эта авария, так и осталась бы незамеченной афера века. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Этот набор стоит $320. Рано утром 16 января 2017 года произошла крупная авиакатастрофа. Упал грузовой самолет Boeing 747. Вчера, 4 октября, проиграл не народ Кыргызстана, проиграл преступный клан Жээнбековых Матраиновых. Сеске бар. Москвага чейин салышын ушташып атам мен. Албет айт эсим болуп калды. Москвага чейин Путинге чейин салышып атам силер үчүн. Мошенник нахуй деп. Атамак соғыс нахуй деп бардыңыз. Мындай да. Жок, координация кылып койбойлу, хотя бы координация кылып койбойлу. Муттуңбу?
emesin telefon sözlerini kapatmayın. Az barıp jolugam, özüm baram. Bilgeni akıllan. Bilgeni akıllan aklındaki. Rayım milyon. Kamalat. 7 айдын içinde мага эчтеке табылган жок. Салык боюнча кичине түшүнбөстүк талап тарыштар болду. Бизге 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Калганыңыздарга айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Эми айымдарга звонт этмей жок. Бирок калганыңыздар звонт эте берсеңиздер болот. Күнү түнү. Бул харам деген бул жөн эле сөз да. Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Менин атама кылгандан тилини жулуп алам дияга. Любой. Эмне убакыт түзөдө деген? Токтоткула сөзү. Кечээ болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпаганын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Бир дагы мыйзамдуу мындай себеби жок да выдворение кылганга. Себеби мени Кыргызстан жараны эмес деген чечим дагы чыккан жок. Темпровод калсын. Темпровод Кыргызстандын жери. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет. Уалың неокоммунисттер менен лже демократтарга жетсин дегенден башка. Бүгүн менде айта турган сөз калган жок. Бул жерде көз көрүнө ар нерсенин башын бир айтып, кайран гана мурдуңа бокс күйүп өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Сенин атың ким? Манкорт. Уулум, эсиңе кел. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.